Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 457 беренесинде стратегиялык объектилерге таандык рыноктарда өз ишин жүзөгө ашырган салык төлөөчүлөр үчүн өзгөчө салык режими каралган. Булар Дордой жана Тураталы эл базары, Кара суу базарлары. Бул салык киреше салыгын, сатуу салыгын жана КНСти алмаштырат жана акциздик жана атайын лицензияларды же уруксааттарды талап кылгандардан башка товарларды сатууга карата колдонулат. Салык төлөөчү өзгөчө режимдеги соода зоналарындагы ишке салык төлөөчү катары мындай иш башталганга чейин өзгөчө режимдеги соода зонасы жайгашкан жердеги салык органына салык кызматы бекиткен формада арыз берүүгө милдеттүү. Салыктын ставкасы учурдагы календардык жыл үчүн алууга пландалган түшкөн акчанын билдирилген көлөмүнө жараша бир соода түйүнүнө төмөнкүдөй өлчөмдөрдө белгиленет. 4 миллион сомго чейин лотоктордо, прилавкаларда, чатырларда, кол арабаларда, бастырмаларда жылына 18 миң, же айына 1,5 миң сом. 8 миллион сомго чейин жылына 42 миң сом, же айына 3,5 миң сом. 8 миллиондон 15 миллион сомго чейин жылына 96 миң сом, же айына 8 миң сом. 15 миллиондон 22 миллион сомго чейин жылына 168 миң сом, же айына 14 миң сом. 22 миллиондон 30 миллион сомго чейин жылына 252 миң сом, же айына 21 миң сом. 30 миллиондон 50 миллион сомго чейин жылына 360 миң сом, же айына 30 миң сом. 50 миллиондон 100 миллион сомго чейин жылына 500 миң сом, же айына 41,6 миң сом. 100 миллиондон 150 миллион сомго чейин жылына 800 миң сом, же айына 66,6 миң сом. 150 миллиондон 200 миллион сомго чейин жылына 900 миң сом, же айына 75 миң сом. 200 миллион жана андан жогору жылына 1 миллион сом, же айына 83,3 миң сом. Өзгөчө режимдеги соода зоналарындагы ишке салык үчүн салыктык мезгил болуп бир календардык жыл эсептелет. Салык кодексинин 457 беренесин ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылдын 25 октябрындагы номер 575 токтому менен соода зонасынын аймагын өзгөчө режим менен орнотууга талаптар, анын ичинде тосмого талаптар бекитилген. Ошондой эле ушул токтомго ылайык ишкердик субъектилери үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында өзгөчө режимдеги соода зоналарында иш жүргүзгөн субъектилердин ортосунда товарларды сатууда эсеп фактураны таризлөөгө талаптар коюлбайт. Ошол эле учурда товарлар Кыргыз Республикасынын калган аймагына сатылса, эсеп фактура салык мыйзамдарына ылайык таризделүүгө тийиш. Өзгөчө режимдеги соода зоналарында иш салык төлөөчү тарабынан товарларды сатуу контролдук кассалык машиналарды колдонбостон жүргүзүлөт. Мыйзамдуу иште Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги.